Саламатсызбы, урматтуу биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Бул биздин болгон сизге кайрылуубуз. Угуп койсоңуз абдан жакшы болот. Мен мына Москвада карантинден бери кете албай калган, Кыргызстанга кете албай калган мигранттардын бири болом. Элчилик ушу жакынкы арада ушу кош бойлууларды, жаш балалууларды алып кетем деген чечим чыгарышкан. Анан кетип калат экенмин деп, азыр 7 айлык боюмда барып отурам, кете албай. Барып, элчиликке барып, өкүлдүк бөлүмүнө барып 2 жолу арыз жазып келдим. Эмне үчүн биздин арызыбыз каралбайт? Эмне үчүн чалсак элчилик албайт? Күнү түнү чалабыз, алышпайт, жооп беришпейт. Бир так маалымат беришпейт бизге. Өзүм болсо бул жерде жалгыз калып кеттим. Жолдошум Кыргызстанга кеткен бойдон кайра келе албай калды да, граница жабылыпчы. Анан мен да кетишим керек эле, мына срогум жакындап атат. Тиги эме элчиликтегилер кимдерди кетирди, мен түшүнбөй калдым. Жок дегенде бизге окшогон ошо срогу чоңурактарды биринчи очередь жөнөтөбүз деп өздөрү сөз беришкен болчу. Бизге окшогондорду биринчи жөнөтсө, калгандары кийин деле жол ачылып калса кетип калышмак да. Ошон үчүн сизден суранат элек, ошо жок дегенде бизге граница ачып бериңизди суранабыз. Автобус менен болсо да кетемин менчи. Самолетко илешпесем илешпей эле коеюн ошо. Эптеп Кыргызстанга жетип алсам эле болду. Жардам берүүңүздү суранабыз. Канчалаган боюнда бар эмелер, ооруган адамдар калып кетти, кете албай. Бизди алып кетиңиздер, бул жерден сураныч. Граница ачып берип койсоңуздар, өзүбүз эле кетип калабызчы. Ошону сизден абдан суранат элем.